Кыргызстанда саат 16. Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, эфирде жаңылыктар, микрофонда Исабек Максутов. Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чек арадагы кагылышууларда көз жумгандардын жакындарына 1 миллион сомдон берилет. Дүйшөмбө жана Бишкек Кожалы-Варык жолун курууну макулдашты. Садыр Жапаров жабыркаган үйлөр 2 айда калууна келтирилет. Ушул жана башка маалыматтарды кененирээк айтып беребиз. Коогада көз жумган жарандардын жакындарына 1 миллион сомдон берилет. Бул тууралуу Садыр Жапаров 6 майда Баткен облусунда жүргөндө билдирди. Ал Баткен жана Лейлек районундагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда жабыр тарткан айылдарды кыдырып жүрөт. Жапаров Маргун айылындагы жолугушууда Коогада кыйраган жана өрттөлүп талкаланган үйлөрдү, турак жайларды 2 айдын ичинде калууна келтирүү тууралуу убада берди. Ал чыгымдардын баарын мамлекет көтөрөрүн айтты. Ошондой эле Маргунда аскердик бөлүк жайгашаарын маалымдады. Тажикстандын Хабар улуттук жаңылыктар агенттиги чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майдагы жолугушуусунан кийинки биргелешкен билдирүүсүн жарыялады. Ага ылайык тараптар Тажикстандын Кожалы айылы менен Ворух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курууну макулдашты. Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөрү айтылган автожолду тажик тарап колдонот жана анын абалын карап туруу милдетин өзүнө алат. Хабар маалыматына ылайык, мындай чечим Тажикстандын жарандарынын жана алардын автоунааларын тоскоолдуксуз кыймылын камсыз кылуу үчүн кабыл алынган. Бул жолдун курулушу Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын тактоо иштери жыйынтыкталганга чейин башталышы керек. Автожолдун макамы эки өлкөнүн өзүнчө мамлекеттик макулдашуусу менен аныкталат. Автожолдун курулушун тез баштоо үчүн топографиялык жумушчу топторго 2021-жылдын 1-июнуна чейин Баткен району пайдаланган жер тилкелеринде изилдөө иштерин долбоорлоо уюмдары менен биргелешип жүргүзүү тапшырмасы берилген деп айтылат тажик тараптын расмий маалыматында. Ошондой эле тараптар Варухтун чегин тактоо ишине дал ушул Кожалы-Варух автожолунун курулушу бүткөндөн кийин киришүүнү макулдашкан. Кыргызстандын бийлиги Тажикстандын бул расмий билдирүүсү боюнча жолунун макулдашуусу боюнча так тууралуу маалымат таратай элек. 2 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендин Максат айылына жергиликтүү эл менен жолугушканда 9 майга чейинки Кыргыз-Тажик чек ара тилкесиндеги 112 чакырымды чийип тактап чыгуу тапшырмасы берилгендигин билдирген. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу жер тилкеси болуп саналат. Президент Садыр Жапаров Баткендеги жумушчу сапарынын алкагында Маргун айылына барды. Жергиликтүү тургундар менен жолугушууда Кыргыз-Тажик чек арасындагы Коогада кыйраган, өрттөлүп талкаланган үйлөрдү, турак жайларды 2 айдын ичинде калууна келтирүү тууралуу убада берди. Чыгымдардын баарын мамлекет көтөрөрүн, ошондой эле Маргунда аскердик бөлүк жайгашаарын да маалымдады. 6 майда Баткенде иш сапары менен жүрөт. Анын күзөтчүлөрү журналисттерге жайган тургундарга президенттин жолугушууларын сүрөткө, видеого, аудиого тарттырбай жатат. Президент 5 майда Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калууна келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Ага ылайык премьер-министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлөт жана аталган облуста президенттин атайын өкүлү дайындалат. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыз. 1 АКШ доллары 84 сом 79 тыйын, евро 101 сом 79 тыйын, орус рубль болсо 1 сом 12 тыйын. Аба ырайы менен таанышып алыңыз. Эртең 7 майда көпчүлүк аймактарда түнкүсүн, ал эми Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын болушу күтүлөт. Күндүзү Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл абандардын көпчүлүк аймактарында, Нарындын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, бийик тоолуу райондоруна кар түшүшү күтүлөт. Батыштан жел соғып турат. Ауанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 11-16 градус, күндүзү 26 градуска чейин жылуу болот. Таласта 14 градус жылуу болсо, күндүзү 26 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 17, күндүзү 27 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн
14 градус болсо күндүзү 24 градус жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 12 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 25 градуска чейин жылуу болот. Ал эми тоолуу райондордо түнкүсүн +1ге чейин жылуу болот, күндүзү +10 градус жылуу болушу күтүлөт. Урматтуу угармандар, силер Салам радиосу тарабынан даярдалган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Биздин видео жана кененирээк материалдарыбызды Салам Медиа YouTube каналынан жана бизди Салам Медиа Facebook баракчабыздан кененирээк көрүп таанышсаңыздар болот. Микрофонду Исабек Максутов болду. Саламыңыз түз болсун. Салам радиосунда жаңылыктар.